Саламатсыздар, урматтуу кыргыз футболунун көрөрмандары. Бүгүнкү чыгарылышта кыргыз футболунун тарыхынын легендарлуу клубу болгон Алга футбол клубунун тарыхы тууралуу сөз кылабыз. Алга футбол клубу 1947-жылы азыркы Бишкек шаарында түзүлгөн. СССР учурунда Алга клубу эң таанымал жана күчтүү клубдардын бири болуп, СССР чемпионатында оюн көрсөтүп келген. СССРдин биринчи лигасында 27, ал эми экинчи лигасында 16 сезон өткөргөн. СССРдин экинчи лигасын жеңип, биринчи лигасында бирден көп сезон өткөргөн кыргызстандык жалгыз клуб. 1947-жылы Фрунзе шаарында Зенит деп аталган чеберлер клубу түзүлгөн. 1950-жылдары клуб Эмгек резерви, Искра, Спартак деп аталып, СССР биринчи лигинин Б класстагы дивизионунда оюн көрсөткөн. Биринчи сезонда команда Советтер Союзунун экинчи рангдагы Чемпиондор лигасында дебют жасап, жыйынтыгында Борбордук Азия зонасында 8-чи орунду ээлеген. 1961-жылы команданын атын азыр бизге тааныш Алга аталышына өзгөртүшкөн. Командага ийгилик Алга аталышын алгандан кийин келген. Бир жылдан кийин алгалыктар Б класстагы дивизиондо 2-чи орунду ээлеп, сезонду жыйынтыктап А класстагы дивизионго ойноо мүмкүнчүлүгүнө ээ болушкан. 1961-жылкы Алга клубу көрсөткөн көрсөткүчү өзгөчө мааниге ээ. Ага чейин жана ал сезондон кийин дагы Алга клубу 67-жылкы сезондогу көрсөткүчтү көрсөтө алган эмес. 1965-жылы Алга клубунун москвалык мурдагы футболчу Виктор Новиков жетекчилигин алган. Ал учурда Фрунзелик Алга 2-чи лигадан көтөрүлүп, 1-чи лигада 2-чи подгруппада ойной баштайт. Виктор Новиковдун командадагы биринчи сезону таанышуу жана оюн анализдөө кетет. Ал эми ошол сезондо Алга клубу 11-чи орунду ээлеген. Ал эми кийинки сезон эң мыктылардын бири болду. Шубин, Юсуп Мусаев жана Владимир Тягусов баштаган чабуулчулар каршылаштардын коргонуу бөлүгүнүн коркунучуна айланган. Алга сезондо 50 гол киргизип, жыйынтыгында 4-чү орунда сезонду жыйынтыктаган. Ал жылы Алга 1-чи орундан 5 упайга гана артта калган. Команда өз оюнчуларын сактап калып, дивизиондо көтөрүлүштү күтүп жатышкан. 1967-жылдагы сезон апрель айында башталып, Алга 1-чи лиганын 3-чү подгруппасында старт алган. Сезондун биринчи оюнунда Алга Бишкектеги Спартак стадионунда Кемерово Кузбасс клубун кабыл алган. Беттеш 1-0 эсебинде Алга клубун жеңиш менен аяктаган. Бул оюндан кийин кыргызстандык клуб 3 оюн катары менен жеңилген эмес. 22-июнда чемпионаттын 14-чү турунда тайпанын лидерлери болгон Бишкектик Алга клубу менен Карагандалык Шахтер клубу кескелген. 18.000 орунду Спартак стадиону жылчыксыз толуп, стадионго эл толот. Оюндун башталышын коноктор өз колуна алып, эсепти 7-чи мүнөттө ачышат. Алгалыктар өзүн колго алып, биринчи бөлүктүн этегинде эсепти теңеңге жетишет. Экинчи бөлүктө көрөрмандар гол көрө алышкан эмес. Жыйынтыгында тең чыгуу менен оюн аяктаган. 24-сентябрда Караганданын Борбордук стадионунда Алга конокто оюн өткөргөн. 30.000 орунду стадион көрөрмандарга толуп, ал эми алгалыктар Шахтерди 2-0 эсебинде жеңип, алардын эсин оодарган. Алга клубу сезондо алдыңкы үчтүктө жыйынтыктап, ал эми оюнчулар СССРдин спорт чебери намын алышкан. Ошол учурда Зарлык Султанов бул наамды алган биринчи кыргыз футболчусу болгон. 1973-жылы Алга 40-20 орунду ээлеп, алгачкы ирет 1-чи лигадан төмөндөгөн. 1974-1978 жылдары Алга 1-чи лигага көзөлүп, кайра төмөндөп жаткан. Жалпысынан Алга 1-чи лигада 27 сезон, ал эми 2-чи лигада 16 сезон өткөргөн. 1992 жылдан тарта клуб өз аталышын мезгил менен алмаштырып турган. СССР тарагандан соң Кыргызстан чемпионатынын жогорку лигасында оюн өткөрө баштайт. 5 жолу Кыргызстандын чемпионатын, 9 жолу кубогун жеңип алган. 1997 жылы Алга аты СК ПВО өзгөртүлүп, андан соң СК Шоро деп аталган. Ат өзгөртүлгөндөн кийин ийгилик кеттиби же таасир болдубу айтор, команда 2005-жылкы сезондон кийин тарап кеткен. 2007-жылкы сезондо клуб жандандыруу максатында Авиатор АЛ аталышында оюн өткөрүп, сезондун ортосунда клуб ээлери клубду таркатышкан. 2010-жылдын башында клуб жанданып, Алга аталышына кайткан. Ошол эле жылы Кыргызстандын жогорку лигасына кошулган жана азыркы күнгө чейин жогорку лигада ойноп келет. Мындай тарыхка бай футболдук клуб азыркы маалда Кыргызстан чемпионатында 10-чу орунда турганы кайгыртат. Но неожиданно нападающий Алгей Мусаев сильным ударом посылает мяч в гол.